Профсоюздар жөнүндө азыр кабыл алып жаткан мыйзам долбоору боюнча өзүңүздүн пикириңизди айтып кетесизби? Эми аябай көп талаш тартыш жараткан бул биздин азыркы күндө профсоюздар уюмдар боюнча аябай чоң чыр чатакка айланып келатат. Мунун бир себептери бар. Биздин оюбуз боюнча мындай мыйзам азыркы редакцияда кабыл алганы туура эмес. Себеп дегенде бир эле кишинин колуна бүт эменин барын, бийликтин барын топтоп койгон атат. Андай болсо, ушу күнгө чейин алып келген, сактап келген, ушу биздин мындай айтсак, Совет доорунан бери 60-70 жылдан бери ВЦСП сактап келген мүлктүн барын бир эле киши чечип коюшу мүмкүн болот. Азыркы күнгө чейин бизде азыркы иштеп аткан мыйзам боюнча бизде совет бар, кеңеш. Ал кеңеш ошол 29 кишинин отуруп чечкени, ошолоки маселеге добуш бергени менен гана чектелет. Азыркы кабыл алып аткан мыйзам боюнча жалгыз бир киши чечкенге укуктуу болуп калат экен. Ошон үчүн бул жерде бизге деген коопсуздук жаратат. Себеп дегенде бир киши чечип, бир киши каалап, эми ар бир председатель ким болбосун, ал жерде ошол бирөөсү мажбурлайбы, же болбосо бирөөнүн кызыкчылыгы болуп кетеби, ошондо бул эл тарабына чечилип калбайышы мүмкүн. Себеп дегенде бүгүнкү күнгө чейин ошондой бир кол салуулар болгон, ушу рекене бөлүп эли, тартып эли деп. Бирок ушу кеңештин бары үчүн ошол кабыл алынбай, сатылбай калган мүлктөр бүгүнкү күнгө чейин сактап келишкен. Андан башкасы бизде окуучулар менен пенсионерлерди такыр эле четке чыгарып салган атат. Эми жаш балдар баягы өсүп келатат, аларды дагы ошол жумушчулардын ошо профсоюз бирикмелерин үйрөтүп, ошолокилер эмне экенин билип, өз укуктарын коргогондой болсо, бизге эртеңки күнгө карапайым элге жакшы болот эле. Пенсионерлер болсо, эмне үчүн алар ушунча жылдан бери ушу уюмга мүчө болуп жүрүп, анан эртеңки күнү эле пенсияга чыкса эле аларды такыр ал укугунан ажыратып коюш керек. Ал дагы туура эмес дейбиз. Баягы кыргызда бекер айтпайт, карысы бардын ырысы бар дейт. Карылар бар үчүн ушу күнгө чейин мына ушу бизге ушу белек кылып, ушуну сактап алып келген мүлк турат. Ал мүлктү биз деген сактай жүрүшүбүз керек, муну деген биз саттырып ийбешибиз керек. Бул мекемелер, бул менчиктер бирөөнүкү эмес, бул чынында элдики. Ошон үчүн бул элдики бойдон кала бериш керек. Биздин элге кызмат кылыш керек. Биздин оюбуз ошондой. Бул азыр кабыл алып жаткан профсоюздар жөнүндө мыйзам долбоорунун кайсыл ченемдерине макул эмессиздер? Эми азыр эле айтып өткөндөй, жанагы жаш окуучуларды, пенсионерлерди чыгарып коюп атканына макул эмеспиз. Андан кийинкиси баягы бул жаңы келген мыйзамга жалаң эле тиги уставдын баарын жазып салыптыр. Бизде уставда каралчу беренелердин баарын мыйзамга кирип коюптур. Полномочный представительный орган деп коебуз, баягы бир ыйгарым укуктуу жумушчулардын бирикмесинен жаңгыз эле федерация профсоюзов болуп, ошол бир тармакташтуу, тармактарга караштуу профсоюздар четке кагылып эле бир эле федерация менен эле жумуш алып барылып калат деген жагы. Бүт баягы членский организациялар, баягы мүчөлөр, ошонун баарынын укуктары кайсы жагынан бузулуп атат. Булар өзүнчө профсоюз болуп укуктуу эмес. Бир жерден мисалы профсоюз болобу, уюшабы, ошолокинин баарын бир эле киши чечет экен да, бияка сөзсүз түрдө бияка келип федерацияга баягы регистрация өткөрүп, анан ошондон тышкары, анан ошондон кийин эле анан баягы өзүнчө бир членский организация болгонго мүмкүнчүлүк болот экен. Члены Совета Федерации профсоюзов болот, жанагы кеңеш боюнча. Булар посттун өзүнүн жумушун бир 2 срокко алганга укуктуу экен дагы. Анан 35 жаштан 65 жашка чейин эме бар экен да, чеги бар экен. Мындай чек деген негизи эле болбош керек. Себеп дегенде бул
түздөн түз ички баягы жумушчулардын бирикмесине кол салуу деп мындай эсептесе болот. Себеп дегенде алар өздөрү билет, жумушчулар өздөрү биригип алып кандай жумуш алып барарын, кайсы багытта алып барарын өздөрүнүн уставы боюнча алып барганга өздөрү укуктуу. Бүт барын жана заместитель орун басарлары бу председателдин бүт барын федерациядан шайлайт экен. Бул председатель өзү сунуштагандын барын шайлап алат экен каалаганын. Мунун баары эмнени билдирет? Председатель болсо өзүнүн жанына бири экөөнү тил алган, баягы өзүнө бир шарт түзүп атат дегенде эле бир норма болуп калат да. Башкача профсоюз болуп туруп, мисалы право на объединение деп коебуз, баягы өзүнчө кошумдарга биздин укугубуз бар. Конституцияда да анын баары белгиленген, атайын бир беренелер менен. Анан ошонун баарын азыркы күнү болбойт андай бирикме. Бул федерация председателинин улуксаты менен эле болуп калат экен. Андай дагы туура эмес. Жана эл аралык жумуш эмеси бар. Международная организация труда деп коет. Международная организация труданын 87-чи беренесине туура келбейт. 87-чи, 98-чи конституциянын ушу көп бир беренелерине каршы экен. Биз ага деле баягы такыр эле профсоюзду ушул ойдон калтырып коелу дегенде эле ойдо эмеспиз. Профсоюздар өнүгүп өсүш керек. Себеп дегенде бүгүнкү күндө, мына даже азыркы күнү айтып атабыз, бүгүнкү күндө дагы биз көп комиссияларга мүчө болуп отурабыз. Себеп дегенде эмгек мыйзамына да өзгөртүүлөр кирип атат. Элдин баары эле отуруп алып азыр элдин баары эмес, элдин баары жөн эле карапайым жумушчу болсо, жумуш издеп чет мамлекетке кетип атса, бул жерде бизде өзүбүздө калган жумушчулардын укугунда карай турган эл болуш керек, киши болуш керек. Ошонун бири биздин профсоюздар уюмдары деп эсептейм. Андан башка бизге мындай чек, укук, ошореки биздин каралып аткан эмгек мыйзамына өзгөртүү кирүүлөрдүн баарын биз мүчө болуп ушул комиссияларына өзүбүздүн сунуштарыбызды айтып, ушул жумушчу элдин талабын талашып отурган азыркы мезгилде убактыбыз. Ошорекини бүгүнкү күндө мисалы ар кандай бир сунуштар менен, ар кандай бир сөздөр менен, мисалы ошол эле зарплат төлөнбөйт. Ошо зарплаталарды эртеңки күнү кандай ала алат биздин жумушчулар? Ошол жерде бизде эмгек мыйзамында 157-чи бир берене бар. Ошого да мына бүгүнкү күнү талкуулап отурат. Ошол жердеги бир санкциялар бар. Ошол жумуш берүүчү убагында акчасын төлөбөсө, ошого 0,15%, андан кийин дагы болбосо 0,5% акчасын кайра банк аркылуу, сот аркылуу кайтарып алганга укуктары бар. Эми бу бизнес ассоциациялар, бизнестер буларга кол салуу болуп атат да, муну алып салыш керек, андайдын кереги жок деп. Андайдын баары кереги жок болсо, мына мисалы азыркы эле жаңы кабыл алган мыйзамдар, жанагы кодекс о проступках, кодекс о нарушениях болуп атат. Аларда эмгек бузуу боюнча мисалы бир беренелер, бир мындай жоопкерчилик каралган эмес да. Илгери уголовный кодексте бар болсо, азыркы жаңы кодексте андай беренелер жок. Бул эмнени билдирет? Мисалы ошо бир жаман бир жорук болсо, ошол техника безопасности жанагы карабаса, ошол жерден бир байкуш биздин жумушчулардан жабыркап калса, ошорекиге жоопкерчилик ала турган киши жок болуп калып атпайбы? Ошон үчүн жумуш берүүчү эң биринчиден адамдын өмүрү алтын. Адамдын өмүрүн сактай турган ошол биз айта кетет элек, жанагы коопсуздук эрежелерин сактаганга көптөн көп акча, каражат, тыйын бөлүш керек ушу жумуш берүүчүлөр. Ошорекини көзөмөлгө алыш керек. Анын баарын кыла турган ким? Бүгүнкү күндө бул профсоюздардын да милдети.
жанакы айтып отурсак, жакын арада жанагы эме болуп атат. Бул мыйзамдаштырып туруп эле мунун баарын четке кагып, мунун баары эмнени билдирет? Бизнесмендин баары келип алып эле баягы жумуш берүүчүлөрдүн баары эле жумуш берүүчүлөр болуп, ошон үчүн элдин укугу каралбай калып атат. Бирден бир бүгүнкү күнү жана глобализация дейбиз, бүт капитал деген, наступает капитал деп айтабыз. Жумуш берүүчүлөр келип, ушу жөн элдин укугун буза турган болсо, буга бирден бир туруп берүүчү бул профсоюз. Андан башка биздин укугубуз жок. Мына күндөн күнгө байлар өзүнчө бөлүнүп атат. Берки жарды болгондор мындан дагы жарды болуп келатат. Жумуш издейм дегендер мындан алыс кетип атат. Эми бул кыйын эле болуп атат. Мындай кыйын нерседе профсоюздар башкача нукта иштеш керек. Ооба, мыйзам өзгөрүлүш керек. Бүгүнкү заманбап, бүгүнкү талаптарга жооп бериш керек. Бирок муну деген биз менен чогуу талкуулап, өз ичара ушул эки маселени түшүнгөн адистер менен гана чечкенге укуктуу да. Мыйзам долбоорун жогорку кеңеште каралып жатканда биринчи, экинчи окууда көптөгөн маселелер жаралганда, алардын көбүн азыр сиз айтып кеттиңиз. Анан бул маселени чечүү кандай бир механизм, ыкмалары бар? Эми баягы ар бир нерсени сүйлөшүү жолу менен эле, бул деген баягы тегерек үстөл болобу, элдер менен жана айтып атпаймынбы, ортого салып, ошо чечилбеген маселе жок деп ойлойм. Бүгүнкү күндө болсо баягы ортого салып, кандай бүгүнкү күндө биздин элге кызмат кыла турган, биздин элдин кызыкчылыгын карай турган мыйзамдарды кабыл алсак, муну биз туура деп ойлойм. Себеп дегенде мына азыр иностранный инвестор эле деп карайбыз. Бүгүнкү күндө мисалда кылып айта келсе, четки мамлекеттен келген инвесторлар деле көбүнчөсү биздин мыйзам жакпайт аларга. Себеп дегенде биздин могуреки жакшынакай мыйзам бул Совет доорунан калган. Анан ошол Совет доорунан бери бүгүнкү күнгө чейин сактап келатабыз муну. Муну 2012-жылы дагы бул эмгек мыйзамын жокко чыгарып, тетигиреки Международный валютный фонд акча берген атат деп, муну жокко чыгарып сала жаздашкан. Анда дагы ушул эл чогулуп, ушу профсоюздар кой, болбойт андай, бизге андай жарашпайт. Бизди элибизди акча алабыз, анан элибизди кул кылып салабызбы? Андайга барбайбыз. Ана бул эмгек мыйзамын өзгөртүү кийрем десеңер, бизге айтып бергиле, кайсы бир энеси жакпайт экен. Чогуу отуруп талкуулойлу. Ошондой кылып чечели дегенбиз. Сиздин сурооңузга жооп берсем, баягы ортого салып, кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, акыл калчап ортого салып, кеңешип кептешип чечсек болот.